Календарды байыркы Египетте 6 жыл мурун ойлоп табышкан. Адамдардын тиричилигине маанилүү болгон Нил дарыясына суу келгендигин билүү үчүн анын зарылдыгы келип чыккан. Египеттик дин кызматкерлеринин эсептөөсү боюнча кийинки суу келгенге чейинки мезгил 365 күндүн түзөрүн айтышкан. Асманда Сириус жылдызы жаркырап турган. Ал эми ай ар бир 29-30 күндө жаңырып турганын байкашкан. 365 күндү египеттиктер 12 бөлүккө, ар биринде 30 күн кылып бөлүшкөн. Ал эми калган 5 күнүн жылдын акырында калтырышкан. Ар бир элдин өз календары болгон. Алардын бизге белгилүү болгондору Египеттик, Кытайлык, Япондук календары, атактуу майы, Ацтек жана Грек календары бар. Биз колдонуп жүргөн календар күн календары. Анда эсептөө системасы жердин күндү айлануу негизделген. Дүйнөнүн ар түрдүү элдери ар кандай мезгилде өз алдынча жылдарын эсептеп келишкен. Жазгы жер айдоодо, жер түшүм жыйноодо жыл эсебин башташкан. Кийинчерээк адамдар ар түрдүү календарды пайдаланууну ыңгайсыз экенин түшүнө башташкан. Планетанын көпчүлүк мамлекеттеринде бир жыл календарын пайдаланышат. Ал Григориан календары. Рим папасы Григорий 13-түн атынан коюлган. Ал 1582 жылы Люлиан календарына оңдоо жүргүзгөн. Люлиан календары байыркы Римден баштап колдонулуп келген. Азыркы календар бул таблица. Анда жыл айларга, айлар жумага, жумалар күнгө бөлүнгөн. Таблицада дем алуу жана майрам күндөрү кызыл түскө боелгон. Календар адамдын жашоосун жөнгө салууда алдын ала убакыт болжоого шарт жүргүзгөн. Календар 365 күн, 4 жылда бир жолу 366 күн болот.